биздин бияка келебизди Түркияда көчө 21-inde Novruz bayramын өткөрдүк. Ошол жерде баарлар айтышты, баары салам айтышты. Ошо саламыбызды айта кетели. Кыска мүнөттө биз өзүбүздүн коомубузду айта кетели. Коомубуз 2009-жылы май айында курулган расмий түрдө Стамбул шаарында. Декабрь 2010-жылы Анкара шаарында филиалыбыз ачылган. Түркияда жалгыз бир эле диаспора бар. Биздин максатыбыз башында койгонбуз. Башка өлкөлөрдө же башка жерлердегидей болуп бөлүнбөй, бир гана коомдун астында биригейдеп, Кыргызстан достук маданият коому деп ошонун астында бириккенбиз. Өзүнө айтылгандай биринчи достук, анан маданиятты таанытуу боюнча. Коомубузду айта кетсек, 2009 майдан баштап иштеп жатат. Мен 2009 октябрь айынан баштап жетектеп келатам. Коомубузду 5 кишилик башкаруу кеңеши жетектейт. Ошо 5 башкаруу кеңешинин төрагасы менмин. Анкарада өзүнчө коомдун филиалы, ал жакта өзүнчө 5 киши, алардын да коомдун жетекчиси бар. Биздин максаттарыбыз бир, кылган иш-аракеттерибиз ошо максаттарга ылайык. Ар кандай коомубуздун филиалындагы болсо, биз өзүнчө иш-аракеттерди кылып келебиз. Коомубуздун 1 жылдык планында негизи календар кылып койгонбуз. Жылыга өткөзө турган пландарыбыз бул Курман айт, Ороз айтта чоң байрамдарды өткөрөбүз. Курман айтта жылыга 2-ден 3 бука союп, ошо Стамбулдагы, Анкарадагы студенттерге муктаж болгондорго таратып берип турабыз. Андан тышкары бул 8 мартта жылыга чоң концерттер болбосо дагы аялдарыбызды куттуктап, бул жылы 120 аялыбыз чакырып коомдун кеңсесинде өттү. Коомубуз андан тышкары Novruz байрамында 2009-дан баштап жылга Novruz байрамын өткөрөбүз. Бул жылы 21 март күнү өткөрдүк. Стамбулда Күчүк Чекмеже деген акимчилигинде ошолордун жардамы менен 650 кишилик залда 800 киши топтолуп жакшы бир концерт өткөздүк. Андан кийин Изник шаарында, Турцияда Изник шаарында өзүңөр билесиңер, түрктөр Кыргызстандан келген, ошо түрктөрдүн ичинде, азыркы түрк дегенин ичинде кыргыздар да болгон. 11-кылымда кыргыздар ошо түрк империясы, Осман империясы курулаардан мурун ошо Изникте аларда кыргыздар келип ошого жардам берген экен. Манаста айтылгандай, жердин баарында кыргыздар түрк элдери жортуулга же чоң согушка чыкканда, ар бир элдер кол топтошкон, ошондо Кыргызстандан кол топтоп келип, ошо Изник шаарында чоң бир согуш болуп, салгылаш болуп, ошо салгылаштын жыйынтыгын кыргыздар чечип, ошо шаарга кириште батыш эшигин ошо кыргыздар алып бергенде, ошонун урматына 13-кылымда Осман империясынын куруучусу болгон Орхан Гази деген атайын чоң күмбөз салдырган экен. Ошо күмбөзгө барып турабыз жылга. Май айынын башында барып турабыз. Азыр жаңы чоң уюштурган нерселерибиз 19 жылдыкты куттуктадык, эгемендүүлүктүн 19 жылдыгын, 20 жылдыгын куттуктадык. Былтыркы 20 жыл куттуктоодо 2,5–3 миңге жакын киши топтоп чоң концерт өткөздүк. Азыр Турцияда эсеп менен, официалдуу эсеп боюнча 7,5 миң кыргыз бар деп эсептелет, кыргыз жараны бар деп. Неофициалдуу бир 10–12 миң деп билебиз. Мунун Стамбул шаарында 2,5–3 миңге жакын кыргыз жарандар турат. Булардын 800 студент, калгандар ошо иштеп, эмгектенип жүргөндөр. Турцияда 1200-ге жакын студент окуйт. Мунун 450-сү госпрограмма менен, калгандар өзү келип окуп аткандар. Ушун негизинен айта турган нерсе, биздин коомдун негизги түзүүчүлөрү, негизги мүчөлөрү Кыргызстандын ошо келип Турцияда окуп, анан калып калгандар түзөт. Эң улуусулар биз болуп калабыз. 92-жылы, мен да 92-жылы келгем Турцияга. 20 жылдан бери Турцияда жашап атабыз. Бул жерде айта турган нерсе, бул кыргыз клубка чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай биринчи эмени уюштуруп аткан үчүн. Буга чейин биз 2006, жаңылбасам эле 2007-жылы кыргыз биримдигинин Москвада уюштурган эмесине катышканбыз. Андан тышкары замандаш уюштуруп келатат, жылга Кыргызстанды уюштурат, ага да барып көрүп жүрүп атабыз. Бирок бул Нью-Йоркто уюштурулуп атканы чоң жаңылык. Анткени Москвада өзүңөр билесиңер, Майкеде айтсак өтпөйт болуш керек. Москвада мындай диаспора көп. Ошон үчүн башаламанды көп болуп калган. Турцияда биз жалгызбыз. Америкада кыргыз клуб, башка өлкөлөрдө кыргыз клуб жайылып аткан, бул жакшы нерсе.
Biz bu жерге кандайча жолуп атабыз? Biz ар кайсы жол менен бул жерге келдик, мисалы үчүн. Ар кайсы жол менен дегенде ар бир диаспора өз жолун өттү. Ар бир өлкөдө болсун, ар бир шаарда болсун өзгөчө кыйынчылыктары бар кандай. Башында ниетибиз баарыбыздыкы бир, максатыбыз бир, кыргыздардын ошол жерде жашаган кыргыздардын биримдигин кылайлы. Кыргыздар бирге тамак жесин, бирге жүрсүн, анан салт санаасын бирге кылайлы. Андан кийин бир убак келет, бир убак келгенден кийин мындан кийин эмне кылабыз? Мындан кийин эмне кылабыз? Ушул мына биринчи форум болуп атат. Мындан кийин кантип кызматташабыз? Түркиядагы кыргыздардын же болбосо Америкадагы кыргыздардын же башка жердеги кыргыздардын мындан кийин эмне кылышы керек? Кантип өнүгүш керек? Бул жерде мурунку Москвада жолукканда да айтканбыз, дайым айтып келебиз. Бүгүнкү убакта Кыргызстанда болсун, биздин мамлекетибиздин же биздин диаспоралардын кыргыздардын дүйнөдө, кыргыздардын биз айтабыз кыргыздар Кыргызстанда мисалы 4,5 миллион болсо, азыр дүйнөдө 1 миллион бар. Азыр дүйнө Кыргызстан болуп калды. Ошол кыргыздар баарыбыз башында кайтып барабыз деп келгенбиз, мигрант болуп келгенбиз. Азыр болсо диаспора болуп калып атабыз, жерлешип атабыз, ошол жактын жарандыгын алып атабыз, ошол жакта балдарыбыз чоңоюп атат. Ошону биз айта турганым, ушул форумдун аягында бир эгер биз ошол жерде отурган коом мүчөлөрү, коомдун баштаучулары бир мамлекетибизге дагы бир айта тургандай, мамлекетибиздин туруктуу бир саясат кыла тургандай, тышта жүргөн мигранттарга эмес, именно ошо диаспораларга караштуу бир туруктуу бир саясат. Президенттин алмашканы менен, премьердин алмашканы менен, министрдин же элчинин алмашканы менен алмашпай турган бир туруктуу бир саясат протоколун иштеп чыгуу үчүн бир резолюция кабыл алсак деп ойлойм. Анткени ар ким ар кандай сүйлөйт. Бир президент келет, башка айтат, бир президент келет, башка айтат. Негизи бир, бирок иш аракеттер ар кандай болуп калат. Бир диаспораларыбыз бар, мисалы үчүн бир диаспора бирди сүйлөйт, экинчиси башканы сүйлөйт. Кээ бир диаспоралар бар, ушул уровенге жеткен, жетпегени бар. Чоң уровень кылып, мондай чоң бир талап коелу, чоң бир эме коелу деген. Биз мисалы үчүн Стамбулда токтолуп атабыз, мисалы үчүн бул биздин официально Стамбулда 350, Анкарада 250 членибиз бар. Бирок биз дайыма токтолгон Стамбулда 1000 киши токтолот, Анкарада 455 киши токтолот. Мунун баары тең мүчө боло албайт. Баарынын колунда бар эмес. Баарынын кээ бирөөнүн колунда бар, бирөөнүн колунда жок. Биз бүгүнкү чейин бул жердеги баардык диаспора ошондой болуш керек. Мамлекеттен бир тиын алган жери жок. Башка бир уюмдардан же кайсы бир фонддордон бир тиын акчалык жардам албай эмгектенип келатат. Бирок бул кайсыга чейин, качанга чейин ушунталат? Биз мындан кийин бир биригип бир кыргыздардын, мисалы үчүн башка улуттар бар, мындай айта кетсек, мисалы үчүн еврейлер деп коебуз, армяндар деп коебуз. Алардын белгилүү бир туруктуу саясаты, еврейлер 2000 жылдан бери турукташып калса, армяндар 150 жылдан бери турукташып калган, болуп калган бир туруктуу бир саясат бар. Кыргыз бири-бирин колдойт, бири-бирин жөлөктөйт, кайсы өлкөдө болсо болсун. Биздин азыр кыргыздарда мисалы үчүн бир өлкөдө болсо бирибиз таанышсак учурашабыз, саламдашабыз, тааныбасак учурашпайбыз, саламдашсак кыргыз болуш керек деп маска эте беребиз. Ушундайды жок кылыш үчүн биз өзүбүздүн дагы ушу коомдордун өзүбүздүн кызматташуусу, кыргыздардын чет өлкөдөгү кызматташуусу, бири-бирин таанышы, сыйлашы, урматташы боюнча бир нерсе иштеп чыгышыбыз керек деп ойлойм. Кандай нерсе болорун биз акылыбыз жетпейт. Анткени ушу акылдашайлы, маектешип ушуну чечейли деп келдик. Өзүбүз акылыбыз жетсек, өзүбүз чечпейбиз, бирок ошо эметип атабыз дегендей. Турцияда биз колубуздан келишинче аракет кылып, көп нерселерди кылып атабыз. Бүгүнкү чейин 4 музей алып келдик, жылыга 2-3 музей алып келип чыгып түрктөргө таанытып атабыз. Түрктөр бул жактан аябай жакшы боюнча азыр бул жерде жок экен, бир нерсе айта кетейин деген түрктөргө Ататүрк деген Ататүрк биринчи президенттин жана көрдүңөр тыш түрктөр боюнча айткан мурасы бар. Ошол мурасын айта кетейин деген, бул түрк досу чыгып кеткен экен. Ошол боюнча айтылат, түрктөр бул жерде бүгүн дейт, ошол мындай окуп берейин. Бүгүн советтер биздики дейт, биздин кошунабыз досубуз. Бирок эртең бул достукка ыктыяжыбыз бар. Эртең эмне болор белгисиз дейт. Осман империясы, Австро-Венгрия империясына тарап кетиши мүмкүн.
ошол убакта эмне кылышыбыз биз даяр болушубуз керек. Азыр ошо досубуздун кол астында турган биздин дин, тил боюнча тил менен бирге бир туугандарыбыз бар дейт. Бир туугандарыбыз бар. Ошолор эртең ошо тарап кеткенде кандай болоруна, кантип кызматташыбызга, кантип жакындашыбызга бир даяр болушубуз керек. Качан алар келет деп күтпөшүбүз керек, биз ошого умтулушубуз керек дейт ошо биргелешкенге. Ошон үчүн түрк досторго айта кетейин да, бул эми кылып атканыңан ыраазычылык эмес, бул биринчи президентиңердин айтып кеткен мурасын ишке ашырып атасыңар деп. Анан биздин бул жерде айта кете турган нерсебиз, бул жерде элчибиз отурат. Биздин Турцияда да элчибиз бар, консулубуз бар, элчилик, тышкы иштер министрлиги көп нерсеге жетишпейт. Өзү билесиз, мамлекетибиздин бюджетинен байланыштуу көп нерсеге жетише албайт, штат ичине баардык иштерди кыла албайт. Биз ошо биринчиден болуп, бизге айтканы биринчиденсиңер деп, биз ошо Стамбулда өзүбүздүн коомдун мүчөлөрүнөн, коомдун уюмунан, ошо биздин башкаруу кеңесинен бир баланы бул жылы былтыр эмеде августта баштаганбыз. Азыр ошо жаңы жылдан кийин эмесин алды, дипломаттык өзүнчө консулствода жардамчы аташе кылып бир өзүнчө бир дип статус алдык. Биз эмеге жаздык, МИДке эч кандай бир тыйын жумшабайсыңар, эч кандай зарплата албайсыңар, бизге только статусу керек деп. Эмне үчүн статус керек эле бизге? Анткени мамлекеттик мекемелерге барганда кандай уюм болсоң дагы, Турцияда 80 000 уюм бар, ушундай болгон, бизде болгон. Өздөрүнүн айылдык уюмдар, кимде коомдук уюмдар, МПОлор 80 000 бар, ошонун ичинде бизбиз. Карганда мекемеге барганда статусуң болсо башкача кабыл алат. Алар менен башкача сүйлөшө аласың. Статус бул мамлекет аркаңда деген сөз. Ошон үчүн бизге тышкы иштер министрлигине ыраазычылык билдирип кетким келет. Бизге ошондой статус бөлүп беришти. Биздин бир балабыз азыр ушу консулстводан консулдук кызматкер катары иштеп атат. Биз өзүбүздүн коомубузда бир кеңсе ачып бергенбиз өзүнө. Ошол жерде отуруп, бул февраль айынан баштап иштеп биздин диаспоранын иштерин, консулга жетишпеген иштерди ошолорду аткарып, жөнөкөй эле мындай консультация берүү иштерин кылып жатат азыр. Ошол эле нерсе көп нерсе керек. Мисалы үчүн муктаж болуп калган биздин жарандарыбыз консулга барганда, консулга убактысы жетпегендиктен, штат жетпегендиктен көп нерсени түшүндүрүп айтып бере албайт. Бул нерсени ошо консулдун атынан биздин диаспорадан айтып бергенде башкача түшүнүшкөн буга чейин. Эми диаспора айта берет арганда статусу жок деп. Статусу болгондо биздин жарандарыбыз да туура ушундай экен деп түшүндүрүп берип атат да. Ошону айта кетсек болот. Мисалы үчүн башка өлкөлөрдө консулдук ачылбаган жерлерде, консулдук болбогон, мамлекет деңгээлинде колдоо көрбөгөн уюмдар, биримдер болсо, МИДке жазылса, мындан кийин ошо биринчи проект бул биздин Турциядагы, ошо жакшы иштеп кетсе, мындан кийин дагы башка өлкөлөрдө ушинтип атса болот деп мурун биз министр Казакбаев менен сүйлөшкөндө ушинтип айткан эбиз дагы. Муну биз башында министрге айтканбыз, андан кийин Атамбаевка премьер болуп турганда Атамбаевка айтып, Атамбаев өзү колдоп, макул деп ошо биз балабыз барып 1 ай окуп келди. Кыргызстанда барып дипкорпуста окуп 1 ай окуп келип, андан азыр уже статус алып иштеп атат. Айтып кубанта кете турган нерсебиз, биз 2009-жылы май айынан баштап 130 квадрат метр офиста отуруп атканбыз. Бул жылы 15 декабрда жаңы кеңсеге көчтүк, аэропорттун жанында, чоң трассанын жээгинде 400 квадрат метр жерге көчтүк. Ачылышыбызды Туркияга расмий сапар менен келген ошо президентибиз Алмазбек Атамбаев келип ачып берди. Азыр ошол жерде чоң кызматтарды кылып атабыз. Буюрса да кеңейбиз деп ойлойбуз. Бөлүшө турган опыттарыбыз бар. Жана айтылган мындан кийин талкуулаа боло турган нерселерге кошо турган, айта турган сөздөрүбүз көп. Кыскача ушундай айтайлы. Доклад даярдалган эмеспиз. Ошон үчүн мындай кыскача айтып берейин. Дагы мындай суроолор болсо айтып берели. Аларды биз эмнеге калтырайлык, следующий аягына. Рахмат. Бул жерде дагы айта кетели. Биз кичине бир көчө Нооруздан кийин дагы билектерди ала келгенбиз. Ошондо эметип коебуз, тапшырып коебуз бираз. Кичине калпагыбыз бар, камчыбыз бар.